Коронавирус деген өзү менимче бул ажиотажды аябай бийликке жагымдуу болуп атат окшойт да. Мынчалык ажиотаж кылуунун кажети жок. Бардык эле өлкөлөрдө ажиотаж кылуунун кажети жок. Карап көрүңүздөр, 1,5 миллиард Кытай канча киши ошону менен уланды, канча киши каза болду, карап көрбөйсүздөр. Ошол эле учурда сасык тумоодон каза болгондор канча болуп атат. Жүрөк кармап калып канчасы каза болуп атат. Башка дарттардан канчасы каза болуп атат. Бул коронавирус дегенди көп эле андай кылып бир чочулатуунун кажети жок. Мен бир профессордун пикирин окуп калдым, жана эле эң коркунучтуусу бул коркунуч өзү дейт. Ошондуктан коркпоңуздар. Маңдайга эмне жазган болсо ошону көрөбүз. Коронавирус жөнүндө ушундай бир кызычуу чыгаруу менимче бийликтерге абдан бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп калган сыяктанат. Пейилибизди токсактасак, ниетибизди түз кылган болсок, бардыгы ниетибизге жараша болот. Мисалы мен чын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Же 3 литр май жок. Үмүт эртеңкибизден, бүрсүгүнкүбүздөн, башкабыздан. Анан жанагындай кылып ниетибизди бузуп алган болсок, биринчи кезекте жетишпегендиктен жетишпей калбайт. Ниетибиз бузулгандыктан ошондой болуп калышы мүмкүн. Ушунан Кудай сактасын. Пейилибизди ток кылалы, бардыгы өзүнүн ордуна түшөт. Коркпоңуздар.